Курсактын айланасынын өлчөө медицинада эң маанилүү көрсөткүчтөрдүн бири. Көптөгөн оорулардын алдын алууга жана туура диагноз коюуга да жардам берет. Курсактын айланасы дегенде аялдарда жана эркектерде ушу курсак байлайт. Кээ бирөө сыймыктанат. Бул тилекке каршы бир медициналык оорудан же болбосо эң маанилүү көрсөткүч болуп эсептелет. Мисалга ала турган болсок, эркектерде курсактын айланасы 94 сантиметрден төмөн болушу керек. Бул норма болот. Эле эми 94төн 102ге чейин көтөрүлө турган болсо, бул коркунуч. Ал денеде оору бар экендигинен кабар берет. Жана 102ден жогору бул өтө коркунуч болот дагы, анда дароо дарыгерге кайрылып, дарыланууну талап кылат. Аялдарда болсо 80ден төмөн болгондо норма, 80 менен 88-ин ортосу болсо бул коркунуч, 88ден жогору болгон учурда жогорку коркунуч болуп эсептелет. Бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Бул боордун май басуусуна, ичтеги майдын көтөрүлүүсүнө, жогорулоосуна жана ошондой эле гормоналдык бузулууга, кант диабет оорусуна, инсулинге болгон туруктуулуктун пайда болуусуна алып келиши мүмкүн. Бул абалды дайыма маани берип текшерүү керек. Жана кандайча текшерилет? Тик турган абалда киндиктин тушунан тегерете өлчөнөт, демди чыгарган абалда өлчөйсүз жана өтө кыспай, бош гана өлчөө керек болот. Кошумча сурооңуз бар болсо комментарийга жазыңыз, пайдалуу маалымат алыш үчүн баракчага катталыңыздар. Бул видеону курсагы чоң болгон адамдарга жөнөтүп коюңуздар.